Kırgız Respublikasının Сүйөнбаев стадионунда ойнап жатқан учур ал эми 19:00-дө бүгүн Ошмо жана Азиягол командасы аренада кабыл алмакчы. Ал эми 20-турду жыйынтыкта 28 сентябрда Элбирс жана Барс Нитор аренада чындыгында экинчи бөлүктө анчейин жакшы бир таризде баштаган жок. Биринчи бөлүктө өтө ийгиликтүү келе жаткан. Демек алгачкы бурчтан чыгарып берүү Айпанча көтөрүлгөн топ жана түзүлө дарбазага жана гол! Кайрат Изаков Беттештин экинчи минутасында эсеп сандарын ачты, урматтуу көрөрмандар. Керемет. Чындыгында бардыгы күткөн эмес, бурчтан алгачкы бурчтан чыгарып берүү мүмкүнчүлүк бербеди. Кайрат Изаковдун тайгаланып кетиши жана оң канаттан Алчата командасынын чабуулу Биймирза Жеңишбек уулу акырындап көтөрүп берүү жана Чыңгыз Субанов Рикелме Силвадан сокку бар. Рикелме кандай бир сонун мүмкүнчүлүктү колдон чыгарды. Чыңгыз Роман Яловенко, Зинкевич офсайдда менимче. Ава, бирок кирип баратат, кабыл алды. Өз сокку жолдой, өз сокку жолдой жана гол. Офсайд, урматтуу көрөрмандар. Келбек Талантбек уулу. Оң канатка пас. Жана эреже бузуу. Экинчи Сараев кагаз, урматтуу көрөрмандар, жана бул Сараев кагаз кызылга айланды. Эрбол Атабаев бүгүнкү беттеште оюн таласын таштап чыгып кетет. Эрбол Атабаев тилекке каршы беттешти мындан ары уланта албайт. Балким азыр барды текшерип көрүшү мүмкүн. Менимче чабуулду жокко чыгарды деген таризде Сараев кагаз болушу мүмкүн. Дал ушул жерден караңыздар, Келбек Талантбек уулу топту кабыл алган жана оң канатка Аликберовго пас берген болчу. Өткөрүшү мүмкүн. Рикелме Силванын кандай жазгырып алып кирип баруусун карасаңыздар. Мыкты кесип берүү Лукас Бареттага. Лукас Баретта топту сактап калат жана Баретта чыгарып берилген топ алыскы бурчтукта эч ким жок. Ачылды. Ошмо командасы бир гол жаратты. Зинкевичтен сокку жана Руслан Амировтан керемет сейф. Дагы бир рет мүмкүнчүлүк. Зинкевич жана гол! Алексей Зинкевич эсеп сандарын 2-ге алмаштырды, урматтуу көрөрмандар. Кайтолдон байкап көрөйлү. Катачылык жана Зинкевич кандай чеберчилик. Кандай чеберчилик. Раминдин бул жерде чоң салымы бар. Топту тартып алган жана сокко. Бул жерде Илкин Мурадов катачылыкка жол берген, урматтуу көрөрмандар. Алай командасы экинчи голун жаратты. Караңыздар, Илкин Мурадов артын карабай калган. Ал эми кубаттуу сокку эмес, жоң канат дарбазачынын үстүнөн ашырып койгондугу бул чеберчиликке жатпай. Эмне болот, урматтуу көрөрмандар? Бомбардирлердин талашуусу да кызык болуп жатат. Кош берилген убакыт жыйынтыкталды жана башкы калыс Медирбек Тайчиевдин ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрөрмандар. Бул менен оюн таласына кирди. Алай командасы да ушундай таризде экинчи бөлүктү баштады, урматтуу көрөрмандар. Эсеп сандары 2-0. Кайрадан Алай командасы топтук көзөмөлдө өзүнө ала алды. Павел Баранов сол канаттан чабуулду баштайт. Айпанча көтөрүп берүү. Зинкевич баш менен чыгарып берүү жана Яловенкодан сокку бар. Гол! Роман Яловенко эсеп аралыгын узартты жана 3-0. 54-чү минута, урматтуу көрөрмандар. Алай командасы өз үйүндө бүгүн Атчата командасын ийри эсеп менен азырынча утуп келе жатат. Бирок алда да убакыт бар. Кайталдан көрөйлү. Офсайд жок. Зинкевич, Яловенко сокку. Мыкты комбинация, мыкты гол.
Мықты пас Алексей Зинкевич дерлік дарвазашымен 1-1 жана соққы бар жана гол! Алексей Зинкевич бүгүнкү беттеште дубль жасап олтурат. Буга чейинки беттеште хет-трик жасаган. Бүгүн жасай алабы, көрөлү. Караңыздар. Дерлик салкынгандуулук менен дарвазашынын алыскы бурчуна мыкты соққы жолдогон. Евгений Песков өзгеріп баруда. Айпайынчаға, оң қанатқа пас, Рамин бар. Ортонқы бөлкі, Яловенкадан соққы жана гол! Яловенка. Демек бүгін дубль жасады. Алай командасының көрермандарын Алексей Зинкевич менен Роман Яловенка дубль жасап қуантты десек болады. Рамин пас қабыл алды жана соққы. Бүгін Абдышатай командасына оор жеңілүү орын алат окшойт. Абдышатай командасының дарвазасына Албетте командасының bir oyuncuға аз. 29 номердегі ойынчысы Роман. Oyun talasınдағы лидер команда. Киргизди. Есет. Ербол Атабаевтың қызыл қағаз алып шығып кеткендегі балкем. Жоғырыдағы гол жоққа шықты. Офсайд болып қалған екен. Вардан тексеріліп, андан кейін ғана жоққа шықты деп көрі алдық. Демек, есеп сандары қайрадан 4-0. Өнөктөшіне Мұрақтыжа Жапаров оң қанатқа. Шақшақан Сайтиханов бұл тоққа жетіш керек. Сайтиханов оң қанаттан чауланат. Өнөктөштөрүнө көтөрүп берүү, баш менен чыгаруу жана дарваза устуну. Офсайдтагы бар экен. Алексей Зинкевич. Калсын ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрөрмандар. Эсеп сандары 4-0 бүгүн Сарайып кагаз. Демек Кызыл Айып кагаз жана голго бай оюн болду.